Саламатсыздарбы? Мен атым Нурсулуу. Ден соолук бул организмдин табият менен жана зыяндуу факторлор менен болгон тыгыз байланышты коргоочу басым деп айтсак болот. Ден соолук дегенде эле биз эмнени элестетебиз? Биз ооруларды элестетебиз. Бизде кыргыздарда барго, качан гана өлөйүн деп калган мезгилде врачка кайрылабыз да. Биз ага чейинки ден соолукту биз башка бирөөнүн буюму катары колдонгондуктан көп эле басым жасай бербейбиз. Мен эң негизги айта турган басымдын негизги себептери бул эң негизгиси жарык маанай жана жакшы эмоция. Бул ден соолукка аябай чоң бир басым берүүчү фактор деп эсептесек болот. Толуктай кетсем, негизи эле биз айтабыз го дайыма баягы адамдар туура тамактанганды үйрөнүшүбүз керек деп. Любой жерге барбай, медицинага болобу, башка жерге барбай айтат, мен адамдарды эмнеге чакырат элем, мен азыраак тамактанууга чакырат элем. Себеби жанагы айтат го, туура тамактануу деп мага куурулган жебе деди да күрүч жазып берди деп туруп 1 килограмм күрүчтү бир отуруп жеп койгондор. Мисалы үчүн адам эрте менен эрте туруш үчүн деле жатарда тамакты азыраак ичип жатса, ашказан организм баягы энергиянын көпчүлүгү эле тамакты сиңирүүгө кетет да, эрте менен эч кандай эс алуу болбой калат экен да. Буга да бир себеп. Мен альпинисттерге аябай кызыгам. Кече жакында эле бир агабыз Эдуард Куатов деген экинчи жолу немеге чыкты, Эверестти багындырды. Бул жерде мен ага эң таасирленген жерим ал без кислород чыгыптыр. Экинчи жолку чыгышында без кислород чыгыптыр. Жаш курамында биринчи жолу болду да. Ооба, экинчи жолку багындырышы буга чейин 2021 жылы да бир жолу чыккан, бунусунда без кислород. Анын бир интервьюсунда угуп калдым. Күнүнө бир эле жолу тамактанат экен, кайра жумасына 2 жолу сухой голодание кылат экен. Ушул нерсе мени аябай чоң таасирледи. Ошол эле Японияда мисалы үчүн толук адамдарды жумушка албайт. Анткени бул өзүнүн организмин камсыз кыла албаса, бул башка жумушту деле кыйратып жарытпайт деген мезгил менен мен адамдарды болушунча азыраак тамактанууга жана сууга көбүрөөк басым жасоого чакырат элем. Аябай сонун супер сонун нерселер айтылды. Башынан баштап кетейин, жана сиздин сөзүңүздү бөлүп атпадым беле, сулуулук жөнүндөчү. Бул баягы айтып атабыз го, айтып келсек, эле бизде акылдуу адам жок, амал кылганда эч кандай результатты көрсөтө албай атабыз. Замандын талабына жараша азыр аябай өнүккөн заман болгондуктан ошол эле рекламаларды айтып атсаңыз, мен эмнесиме келет? Мисалы үчүн каждый шагыбызда азыр аптекалар абдан көп. Бул атайын баягы врачтар тарабынан бул эжем айтып атпайбы? Как бизнеске деле айлантып алдык депчи. Ошондой эле адамдын ден соолугу начарлагандыктан аптекалардын саны, ошол эле больницалардын түрлөрү, ошондой эле баттардын түрлөрү да аябай чыгып атпайбы? Бунун ошол кайра эле замандын өнүккөн таасиринин терс тийгизген таасирлери болушу да мүмкүн. Себеби элементарный эле биз телефондон, техникалык заттарга аябай көп жакын болгондон, мисалы үчүн уктаар алдында сөзсүз түрдө баарыбыз телефон колдонуп жатабыз, телевизор колдонуп жатабыз. Основном кыз кишилер жанагы техникалык үтүк, плойка аркы беркилерди да көп колдонгондуктан бул дагы ден соолукка аябай чоң терс таасирин тийгизгендиктен адамдардын дагы өмүрүнө дагы чоң зыянын алып келет. Мисалы үчүн ошол эле Тибетте аябай узак жашашат. Алар өздөрүн аруу элбиз дешкендиктен булар ошондой техникалык нерселерди, мындай керексиз буюмдарды колдонбогондуктан дагы ошо ден соолукка тийгизген таасири, оң таасири болгондуктан алар узак жашашат. Мен адамдарды эмнеге чакырат элем? Жаратылыш менен бир аз байланышта болсо. Мисалы үчүн айылдагы балдар шаардагы балдарга караганда тыңыраак болушат деп байыртадан эле айтып келебиз го, эми бизге бул дежурный сөз катары колдонуп калдык. Алар эмнеге? Аларда кичине болсо дагы жаратылыш менен бир аз байланышы бар. Ошон үчүн ошол нерсеге да көбүрөөк көңүл бурсак жакшы болобу дейм.